Бүгүнкү күндө Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер арасында Казакстанда инфляциянын өсүү көрсөткүчү эң жогору болуп турат. Өткөн жылга салыштырмалуу өлкөдө инфляция 7,5%га жогорулаган. Эске салсак, мындан 2 жыл мурун инфляция боюнча КМШ мамлекеттери арасында эң төмөн 4,4%дык көрсөткүч Казакстанда катталган болчу. Бирок теңгенин девальвацияга учурашы менен өлкөдө товар жана кызматтардын наркы кескин кымбаттоого учураган. Ошентсе да казак бийлиги учурда теңгенин бекемделип экономикасы өсүп жаткандыгын айтышууда. Ал эми экономисттер болсо теңге турукташканы менен баалардын өскөнү токтобой жаткандыгын билдирүүдө. Жалпы эле Казакстандагы бүгүнкү экономикалык абал жана Евразия экономика биримдигинин Кыргызстандын ички базарына тийгизген таасири тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов менен талкуулаган турабыз. Исмат, саламатсызбы? Дагы бир жолу Казакстан 2015 теңгени эркин сатууга чыгаргандан кийин аны терс таасиринен арыла албай келатат. Бүгүнкү күндө казакстандыктардын жашоосуна кандай таасирин тийгизип жатат? Бул тууралуу экономисттер кандай пикирде экен? Рахмат Назик, алдын ала ошол казак акчасынын алсыздануу тууралуу кичине токтоло кетейин. Казак акчасы ошол 2015 эркин соодага чыкканда анын акчанын күчү 9,4%га чейин түшүп кеткен. Ал убакта баалар болсо эки эсе кымбаттап кеткен. Ал эми ошол жерде жанагы иштеп жаткан жарандардын иштеген акчасы кымбаттаган товарларды сатып алууга жетпей аябай кыйналып калган болчу. Ал эми Казакстандагы биринчи керектөөчү товарлардын баасы Белоруссия жана Казакстандагы баалар менен тең эле бирдей эле болуп калган. Ал эми 2016 жылдын баштарында бул көрсөткүч кичине төмөндөтүүгө болгон аракеттердин натыйжасында бир аз төмөндөтүлдү. Бирок экономисттердин айтымында калктын киреше табуу деңгээли төмөн болгондуктан бул көрсөткүчтү бул баа андан ары өсүүгө мүмкүн эмес экендигин билдирүүдө. Ал эми бүгүнкү күндө Казакстандагы ошол акчанын алсыздыгы Евразия экономикалык биримдигинин алкагында инфляциянын деңгээли Казакстанда жогорку экендиги айтылууда. Ал эми Кыргызстан бул көрсөткүч боюнча 3-чү орунда турат экен. Ал эми казак теңгесинин долларга болгон бекемделүү пайызы өткөн жылы 2% болсо, ушул жылдын жарым жылдыгында болсо 5,5%га бекемделиптир. Ал эми Казакстандагы инфляциянын деңгээли көтөрүлгөндүгү казак бийлиги бул жерде биз чет мамлекеттен инвестиция, ири көлөмдөгү инвестицияны тартуу менен теңгени бекемдедик. Ошонун натыйжасында элибиздин дагы акча табуу көрсөткүчү жогорулап калды. Ошондуктан ошого салыштырмалуу инфляциянын деңгээли дагы көтөрүлүп жатат деген пикирлерин айтып келүүдө. Ал эми экономисттер болсо ири инвестициялар тартылганы менен андан түшкөн кирешелер жөнөкөй калктын жалпы эле элдин жашоосуна таасирин тийгизбей жатат. Дагы эле баалардын кымбаттаганы токтобой элдердин тапкан акчасына керектүү биринчи азыкты алууга муктаждыгы жаралып, бүгүнкү күндө кыйын абалда турушат деген ойлорун билдирүүдө. Мына Исмат, салыштырмалуу карачу болсок, Кыргызстан болсо Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ичинен инфляция көрсөткүчү эң эле төмөндөрдөн экен. Негизи бул жакшы эле көрүнүш, бирок ички дүң продукциянын көлөмүн жана орто керектөө баштыгынын деңгээлинен эске алганда муну адистер кандай түшүндүрүп жатышат? Биз дагы бул суроонун тегерегинде аябай кызыгып экономисттерге кайрылып көрдүк. Алардын пикиринде Кыргызстанда ушул инфляциянын төмөндөп жаткандыгы сөз менен укканда кубанарлык болгону менен, бирок иш жүзүнө келгенде аябай өкүнүчтүү экендигин айтты. Себеби Кыргызстанда товар өндүрүү көлөмү, ошондой эле товар сатып алуу керектөөгө болгон жанагы кызматтардын аздыгы ушундай инфляциянын дагы таасир берип, ошол канчалык элдин керектөөсү жана иштеп чыгуусу төмөн болсо, инфляциянын деңгээли дагы ошого жараша төмөн болуп кетет экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде сатып алуу жана керектөө азайып, товар айлануу өтө эле жай жүрүп жаткан экен. Ошондой эле товар кызматтарга болгон талаптын деңгээли инфляцияны бүгүнкү күндөгү көрсөткүчүн билдирет экен. Ал эми экономисттер болсо бүгүнкү күндөгү абалдан чыгуу үчүн өлкөдөгү ата мекендик өндүрүшкө маани берип, өлкөнүн ички дүң продукциясын жогорулатуу аракеттерин көрүүнү сунуштоодо. Азыр бул багытта экономисттин кеңешине кулак салсак. Биринчиден Кыргызстанда ушул 15-жылы
кирешелердин азайып кетиши байкалган. Андан кийин элдердин ушу сатып алуу жөндөмдүүлүгү дагы аз болгон да. Ошол себептүү товарларга жана кызматтарга талаптын ылдыйлашына карата инфляциянын деңгээли дагы Кыргызстанда ылдый болгон да. Мына биримдикке кирген мамлекеттердин товар жүгүртүү, соода саттык иштери бири-бири менен тыгыз байланыштуу эмеспи? Саясий таасирдүүлүгү да жогору дегендей, мына учурда жалпы эле Евразиянын экономика биримдигине кирген өлкөлөр ички базарындагы туруктуулукту камсыздоо үчүн кандай аракеттерге барышы керек? Бул тууралуу адистердин кеңеши кандай экен? Экономисттердин пикиринде бул биримдикти эсепке албаганда дагы ар бир мамлекет өзүнө бекем экономикасы бекем болуш үчүн ички экономикасын өркүндөтүүгө бел байлаш керек экен. Себеп дегенде биринчи өзүнүн өндүрүшүн, өзү ата мекендик өндүрүштү канчалык күчтөндүрүп ошол тармакка басым жасаса, ошондо башка тышкы экономикалык таасирлерге дагы каршы тура аларын ачууда. Анын үчүн Кыргызстандагы өндүрүш тармагын жеке секторларды өнүктүрүүгө бел байлап, анын үчүн жеңилдетилген кредиттерди өлкө тарабынан, мамлекет тарабынан берилиши керектигин сунуштоодо. Ошондой эле биринчи ата мекендик өндүрүш бутка тургандан кийин, андан кийинки тышкы инвестицияларды тартуу менен өлкөнүн экономикалык беделин жогорулатууга мүмкүн болоорун айтышууда. Бул багытта ошол ЭЭФтин алкагындагы өлкөлөрдө, мисалы Орусия мамлекетинде айрыкча акчанын өз кунун кармап калуу кыйын болгондуктан алар көбүнчө ушул инвестиция тармагын жогорулатып, ушул тармакка көбүнчө кирешелер, көбүнчө акча салып, ушундай чоң ири инвестицияларга басым жасаганга аракеттенип жатыптыр. Ал эми башка мамлекеттерге дагы ошол долбоор пайдасын тийгизет деген пикирлерин айтышууда. Эске салсак, ошол инвестициянын көлөмү көрсөткүчү боюнча Кыргызстан менен Армения мамлекети артта турат экен. Бул дагы ошол Кыргызстанга же ошол Армения өлкөсүнө болгон инвестиция көлөмүнүн аябай төмөнкү экендигиндеги бир белгиси болуп эсептелет экен. Маалыматыңызга рахмат. Кесиптешим Исмат Ибрагимов болду. Биз болсо улантабыз.